Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, кадырлуу кыргызстандыктар. Жалпыңыздарды бүгүнкү Мекеним Кыргызстан саясий партиясынын 4-чү кезексиз съезди менен куттуктайм. Урматтуу делегаттар, бүгүн биз саясий күрөштүн алдында сиздер менен жүз көрүшүп турабыз. Алдыда боло турган шайлоо эң маанилүү шайлоолордун бири. Биз шайлоого тажрыйбалуу команда, реалдуу программа менен аттанып жатабыз. Кымбаттуу партиялаштар, биздин бир командага биригибизгө эмне үчүн биз бирге шайлоого бара жатабыз? Туура. Ар бир партиянын негизги максаты мыйзамдуу жол менен бийликке жетүү. Мамлекетибиздин баалуулугу бул көп улуттуу кыргыз эли. Демек, партиянын программасын өзөгө ар бир жараныбыздын социалдык, экономикалык потенциалын оңдоого, мамлекетибиздин экономикасын, стабилдүүлүгүн бекемдөөгө, эл аралык аброюбузду көтөрүүгө багытталуусу зарыл. Биздин эң негизги максатыбыз өлкөнү өнүктүрүү, жумуш орун менен камсыз кылуу. Балдарыбыз быкты мектептерде окуп, чек арада араздашуулар басаңдап, чек ара маселесин чечүү. Партиябыздын съезди өлкөбүз эле эмес, бүткүл дүйнө үчүн татаал мезгилде өтүп жатат. Дүйнөнүн канчалык тез өзгөрүп жаткандыгын баарыбыз баамдап турабыз. Бүгүн жашообузда жаңы технологиялар, санариптик тутумдар пайда болууда. Биз глобалдык өзгөрүүнүн босогосунда турабыз. Саламаттыкты сактоо, экономикалык көрсөткүчтөрүбүз, мамлекеттик башкаруусундагы кээ бир мүчөлүштүктөр глобалдык коронавирус пандемиясын алкагында далилденди. Бир чети бул кырдаал жарандарыбыздын жашоо турмушка болгон көз карашын өзгөрттү. Ар бир инсан эң биринчи байлык ден соолук экендигин дагы бир жолу ынанды. Биздин дарыгерлердин, волонтерлордун жана кайраттуу эгемендүү элибиздин, ишкерлердин салымы менен Кыргызстандагы пандемиянын күчүн басаңдатууга жетиштик. Урматтуу партиялаштар, мен баарыңыздардын атыңыздардан мына ушул инсандарга башым ийип, терең ыраазычылык билдирем. Бул инсандар бүгүнкү мезгилдин каармандары. Урматтуу партиялаштар, партиянын программасынын долбоорунун негизги бөлүктөрүнө токтоло кетейин. Саясий партиянын саясий кеңешинин тапшырмасы менен атайын изилдөөлөр жүрүп, ошонун негизинде партиянын программасынын долбоору жазылды. Өлкөбүздөгү улуттар аралык ынтымак мамлекеттин өнүгүшүнүн негизи. Биз коомубузду биримдүүлүгүн жана көп кырдуулугун баалайбыз. Биз президентибиздин мамлекеттик аппаратты күтүүгө болгон чыгымдарды кыскартуу боюнча демилгесин колдойбуз. Мекеним Кыргызстан партиясы өнөктөш партияларга өкмөттүн жаңы мобилдүү курамын сунуштоого, программасын сунуштоого даяр. Административдик реформаны аягына чыгаруу жана натыйжалуу кадрдык система, жаш кадрларга ар тараптуу колдоо, жаштар саясатын жаңы программасы ишеп чыгуу менен акыл жаштан, асыл таштан демекчи, биз жаштардын потенциалын туура багытты колдонууга багыттайбыз. Парламенттин чыгымдарын жана депутаттардын санын 2 эсеге кыскартуу, соттук реформа маселелери боюнча келечекте конституциялык реформага макулбуз. Реалдуу секторго басым жасоонун негизинде экономикалык моделди өзгөртүү, атаандаштыкка жөндөмдүү экономиканы калыптандырып, негизги басымды биз өнөр жай жана агрардык секторго жасайбыз. Биздин бүгүнкү күндөгү маселебиз чакан жана орто бизнеске колдоо көргөзүү, ошондой эле калкты жумуш менен камсыз кылуу. Урматтуу делегаттар, өзүңүздөргө маалым, убагында Кыргызстан агрардык, индустриалдык өлкө болгон. Ички дүң продукциянын 32%-ын
айыл чарба түзүп келген. Суу байлыгы жана энергетика. Суу бизге Кудайдан берген байлык. Борбор Азиядагы таза суунун запасы Кыргызстанда 40%-ын түзөт. Дүйнөдөгү дээрлик бардык эксперттер таза суу бул товар экендигине бүгүн ынанып отурушат. Суу өмүрдүн булагы. Жер казынасы тармагы боюнча алтынды эске албаганда көмүрдүн потенциалын айтып келет. Бизде 2 миллиард тоннадан ашык көмүрдүн кору бар. Мына ошол Союз убагында Кыргызстан Орто Азиянын от жагычуусу деген атка татыктуу болуп келген. Жыл сайын 4 миллион тоннадан ашык көмүр өндүрүп келген. Бүгүн 2 миллион тоннанын тегерегинде мунун потенциалы келечекте Кыргыз-Кытай темир жолун куруу менен Кытайга экспорттоо, Өзбекстан жана башка мамлекет экспорттоого жол ачуубуз зарыл. Кыргызстанда Менделеевдин таблицасындагы бардык элементтер бар. Биз ачык айкындуулукту, жер казынабыздын башкаруусун калыс конкурс негизде болушун жол ачабыз жана ошого багыттайбыз. Евразиялык экономикалык биримдикте Кыргызстандын ишкерлерин жана дыйкандарынын потенциалын колдоо менен алардын кызыкчылыгын коргоо. Социалдык сектор өзүңүзгө маалым болгондой бул өтө кенен жана терең маселе. Бюджетибиздин 50%-дан ашыгын социалдык багыт түзөт. Демек биз социалдык өлкөбүз. Кымбаттуу достор, жаңы шарттар бизди билим берүү тутумун санариптик процесстер түзүүгө, онлайн режимге өтүүгө жана заманбап IT технологияларын колдонууга мажбурлоду. Санариптештирүү тутумун өркүндөтүү бул ачык айкындуулукту камсыз кылат. Биз саясий программабызда ар бир тармак боюнча кризистен чыгаруу жолун комплекс өзгөртүүлөрдү, сунуштарды жаздык жана ошон үстүнө аракетибизди жасайбыз. Урматтуу Мекеним Кыргызстан партиясынын съездин делегаттары, сунушталып жаткан программадан коом тарабынан биздин алдыбызга коюлуп жаткан бардык суроолорго жооп таба алат деп ишенем. Бул биздин алдыбызга койгон максат жана милдет. Сөзүмдү жыйынтыктап жатып, мен жалпы кыргыз элине жана саясий күрөшкө аттанып жаткан саясий партияларга кайрылат элем. Урматтуу мекендештер, биздин өлкөбүз бирөө, ал Кыргызстан. Бүгүн баарыбызга эл аралык коомчулук, байкоочулар, эксперттер көз салып турат. Кыргызстан шайлоону кандай өткөрөт экен деп. 29 жыл эгемендүүлүк басып өткөн тарыхыбызда туура көп мүчүлүштүктөргө жол бердик. Мен сиздерди саясий маданияттуулуктун жаңы үлгүсүн көрсөтүүгө, шайлоону таза жана мыйзамдуу өткөрүүгө чакырамын. Партиялардын программасынын ортосунда талкуу болуш керек, көз караштардын кагылышуусу болуш керек. Жеке инсандык ар намыска, аймактык бөлүнүүгө жол бербөөбүз керек. Шайлоо тынч өтсө, ал жалпы кыргыз элинин утушу. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Асманыбыз ачык, өрүшүбүз жайык, элибиз аман болсун. Урматтуу мекендештер, жашасын Мекеним Кыргызстан. Рахмат.